Салам, урматтуу кыргыз элим, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Дагы эле кытайлык уулуңар Арзыбектен силерге ысык салам. Мен бүгүн болсо силерге ушул Кыргызстанда эң от болуп сатылып аткан мына 1,5 тонналык лаболорду алып келдим, туугандар. Мен азыр турган жерим болсо, мына заводунда турам, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тиякта болсо машиналарга жүктөлүп жолго чыгып аткандар да бар. Мен ушул лабо заводунда турам да азыр, негизчи. Анан азыр мен силерге жакшылап ушул лаболор канча пул менен Бишкекке подключ колуңарга тиет, кандай жүрөт, батарейкасы кандай, бар жогун ачыктап түшүндүрүп, бар жогун айтып берем туугандар. Эми бул лаболорду мен тааныштырбасам деле өзүңүздөр билесиздер туугандар. Бунун эң баштаганда эле мен мына артында кусуунан тааныштыргайын. Кусуунун кеңдиги 1 метр 40, узуну 2 метр. Айтпасам деле 4 дөңгөлөгү бар. Самосвал туугандар, самосвал өзүн өзү көтөрөт. Бул эки түрлүү болот. Бирөө 70 км жол жүрө турган батарейкасы менен, мына самосвалын көргүлө. Дагы бирөө 100 км-ден 120 км-гече жүрө турган батарейкасы менен. Мен азыр ачыктап жакшынакай кылып, акчаларын, бааларын айтып берем туугандар. Ушул турган бойдон самосвал 70 км жол жүрө турган батарейкасы менен, өзүн өзү зарядкалай турган генератору менен, мотору мененчи. Бишкекке колуңарга тийиши подключ $2600 $2700 болот. Мына, бул болсо генератору, мотору, өзүн өзү зарядкалай турган. Бул бензини, батарейка бул жерге коесуңар. Өзүн өзү көтөрөт, айтпасам эле түшүнөсүздөр. Ичин көргүлө. Иштери болсо ушундай болот. Эми муну Кыргызстанда эле сатып атат, өзүңүздөр эле билесиздер да. Ачык көптөп түшүндүрбөсөм эле көрүп аткан болушуңар мүмкүн. 70 км жол жүрө турган, дагы айтайын. Генератор менен самосвал, кусугу 1 метр 40-та 2 метрлик, колуңарга түшүп подключ $2600 $2700 заводдон Бишкекке. Эми бир $100 нары бери өдө төмөн болот да, ошого $2600 $2700 деп атам. Анан эми мен бул 70 км жол жүрө тургандын батарейкасы болсо 56 амперлик батарейка болот да, ошону айтып коеюн. Эми мен силерге 100 км-ден 120 км жол жүрө турган 100 амперлик батарейкасы менен генератор, ада коюлган самосвал, ушуга оп-окшош размерлери бар жок оп-окшош болгондун баасы $3000 $3100 подключ колуңарга түшүрүп берем туугандар. Заводдун өзүндө турам мына. Бул болсо мына бу самосвалды көтөрө турган май кутучасы да. Мына бул жерден чыккан шлемге барып, мына самосвалга кошулат. Ушу менен көтөрөсүңөр. Бир кнопка менен көтөрүлөт. Кыргызстанда сатып аткан менен оп-окшош. Эми эң аз дегенде бир колуңарга чөнтөгүңөргөчү бир 25-30 миң сомуңар жөн эле сакталып калат дейм. Ада эле жакшы эле акча туугандар, туурабы? Мени көптөн бери ошол YouTube каналынан көрүп атасыздар, билесиздер. Мен эми негизи ушул заводко келип, талап боюнча көптөгөн элдердин, көптөгөн айылдакы кыргыз туугандарымдын талабы боюнча ушул заводко келип, ушул видеону силерге тартып чыгарып атам туугандар. Ошого эч кандай кыйлат болбойсуздар. Эгер заказыңарды берсеңиздер, мен бар жогун өзүм бир колду жакшынакай кылып заводдон жасатып, жакшынакай кылып текшерип өткөрүп алып салып жиберем. Ошого туугандар дагы айтарым. Кандай эле жумушуңар болсо Кытайдачы, кайрыла бергиле туугандар. Бул жерден налыш турат. Эгер ушул 2-3 күн аралыгында же ушул 3-4 күн аралыгында заказ берсеңиздер, мен силерге ачыктап салып бере берем. Мен жашаган шаар Иву шаар. Иву шаарынан бул завод болсо туугандар 1,5 миң километрге чыгып чыкпай, 1200 км алыста да. Силердин талабыңар боюнча атай келдим. Ошого ушул бир мөөнөттү чыңгармап, заказыңарды берип, заводдон түсмө-түс арзан баада алдырып алгыла туугандар. Бул жерде лабол эмес, дагы тааныштырып өтөйүн. Заводдун ичинде көрсөтөйүн. Бул жерде лабол эмес, мындайынан машиналарды эле чыгара берет. Мынаны болсо жанкы BMW-га окшотуп чыгарып койгон. Булар 5 кишилик. Булар керек болсо айта берсеңиздер болот. Булардын бааларын жакшылап кайрабаштан эсептеш керек. Заводдун өзүндө турам. Мынаны эле көрөсүздөр туугандар. Аябай сонун чыккан,
Mana şu yerge gelip özleri tandap alıp atkanlar da var. İşlerinde görürsüzler, ekranları takır. 5 adamdık, döngölöktörü. Bul bolsa janakı nemege okşatıp çıkargan, Porsche'ga. Zavodun içinde bir sıra görsetip çıkayın turgandar. Ar türlülerini jasay beretten bul жердечи. Hazır ошол лабо болсо Кыргызстанда жакшы кетип атат да эми. Айлага да жакшы, үйлөгө да иштеткенге. Заводдун өзүндө турам тургандар көрсөңүздөр болот. Bu yakta жасалып аткандар бар, жасалыш алдында тургандар бар, мына көрсөңүздөр, Алды мындайлар да бар. Жанкы келик окшотуп жасалгандар да бар, мына. Келтеген чоң эле завод. Ошого да кала айтарым тургандар.